Урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү, биз кезектеги цензурасыз маегистүү баштап отурабыз. Ал эми бүгүнкү коногубуз 7-чи чакырылыштын депутаты Динара Ашимова. Саламатсызбы? Куш келипсиз студияга. Азыр бизде жаңы келген депутаттар тууралуу түрдүү пикирлер, түрдүү ойлор айтылып келатат. Кээ бирлер сындайт, кээ бирлер мактайт, кээ бирлер күтүү менен карап атат. Эми азыркы жаңы депутаттар кандай иштейт болду экен, кимиси ким экен деп айрымдарын чын-чынында таанабай да келебиз. Анан кийин ушуга байланыштуу биринчи суроону берейин дедим эле. Сырттан көрүп келдиңиз буга чейин жогорку кеңештин ишин талдап келдиңиз. Айрым учурда балким сындаган чыгарсыз. Ал эми иш үстүндө кандай экен? Депутат болуп келүү жана парламентте иштөө. Негизи эми азыр жыйынтыктарды айтыш кыйын, аз эле болду иштеп атканыбызга. Адаптация жакшы боло элекпиз. Обстановка өзү аябай жумуш обстановкасы экен да, жакшы. Бардыгын көп депутаттар билет экен протоколду, үйрөтүп атышат, кандайдыр бир маселелерди тез убактын албай караганга. Ошол эле учурда кээ бир көрүнүштөр таң калтырат экен. Себеби мен ойлогом, парламентке келгенде аябай бардыгын баягы убакыт жагында так иштешет болуш керек деп, бирок бир аз мага таң калтырганы аябай шашпай, кээ бир маселелерди өтө эле көп талкуулап жибергендей мага сезилип кетип атат да, баягы. Биз баягы сыртынан көргөндө бир укмуш нерсе элестетип алабыз да. Парламент же болбосо депутат десечи бир бардыгын билген нерсе же чече билген нерсе деп аралашып келгенде. Ошо аралашып келгенде кээ бир маселелер негизинен түшүнүктүү болсо деле көп депутаттар электоратына кайрылышабы, ушундай сөзсүз түрдө сөз сүйлөгүлөрү келет экен да. Ошол маселеге кээ бир учурда түз байланышы жок, көп сүйлөшөт. Жөн эле добуш берип коюу керек болсо деле бир ооз сөз сүйлөп калыш керек. Же болбосо ушундай орустар айтмакчы по существу деп коет го. Ошондой сүйлөбөстөн бир башка сөздөргө, темаларга өтүп кетишет экен. Ошондой учурлар таң калтырат экен. Эми биз дагы көрүп калганбыз, баягы парламенттин көбүнчө эркек кишилер отурат эмеспи? Анан кийин алардын арасында эркек коллективде иштөө сиздерге кандай болуп атат? Мисалы биз бул парламент 7-чи чакырылышты эле карап атабыз, аял зат азыраак. Анан кийин эркектердин арасында, мисалы алар талаша келгенде эмоция бар, мисалы аял заты менен эркек затынын ортодогу маегинде деле бир айырмалар болот да. Ошол эле мыйзам талашасыңбы же жеке маселеде талашып кетесиңби? Мага өзүм тажрыйбам жакшы жардам берип атат. Мен адвокат болуп иштегем 6 жыл, андан мурда 18 жыл мен прокурор болуп иштегем. Ошондуктан мен көп учурда эле ушу эркектер менен иштегем да. Бир коллективде, кийин жана сотторда көп учурда эркектер болгон, тергөөчүлөр. Ошондуктан негизи эркектер менен иштегенде кандай принциптер менен аял өзүн алып жүрүш керек, кандайдыр бир тажрыйбам бар болгондуктан мага андай деле оор эмес. Анан мен ойлойм, негизи эле биздин кыргыз эли менталитети ошондой, өтө деле эркектер басмырдык жасай бербейт да. Бизде аялга сыйлоо бар. Эгерде аял киши өзүнүн кесипкөйлүгүн көрсөтүп атса, кыргыз эркектери чынында эле кулак салат. Ошондуктан мен ойлойм, андай деле бир антагонизм жок. Жакшы эле парламентте, анан бүт эле парламентке келген аялдардын бардыгы эле бир белгилүү жолду өткөн аялдар да. Алар деле ушундай мага окшоп эле үйдө отуруп эле анан парламентке келип калган жок деп ойлойм. Андай деле сезилген жок, жакшы баягындай мамиле түз бардыгынкы. Эми ушул аял менен эркек адамдардын именно ушул так ушул бийликте отургандыгы тууралуу сөз кылып атасыз, ишмердүүлүгү жөнүндө. Негизи эле бизде маселелер айтылып келет, аялдар бийликте аз. Басымдуу бөлүгү эркектер патриархат деп айтып келишет. Анан ушул жагынан келгенде аялдардын бийликке келүүсүнө кандай карайсыз? Мисалы жалаң эле мыйзам чыгаруу эмес, аткаруу бийлиги бар, сот бийлиги бар, жана башка. Мен оюм боюнча аялдар өзү жоопкерчиликтүү. Бийликте болобу, бизнесте болобу, үйдө болобу, аялдар бир маселени мойнуна алса, ошого аябай жоопкерчиликтүү карашат, аракетчил болот аялдар. Ошол эле учурда баягы эркектердин өзүнүн табигый энергиясы бар да.
харизмасы Аялзаттын да бар. кичине Аял затта назигирээк азыраак, ба? аял зат назигирээк, ошон үчүн аялдар бийликке келген учурда дагы мен ойлойм ошол кайсы тармакта ошо аялдын баягы сезимталдыгы керек, ошол жоопкерчилиги керек, ошол жакка ыкташ керек да. Мисалы мен өзүм юрист болгону менен кечээ өзүңөр көрдүңөр социалдык саясат боюнча комитетке биздин фракция мени көрсөтүп парламент ошону колдоп берди. Мен абдан ошого ыраазымын. Ушундай мага мүмкүнчүлүк болуп атат. Себеби мен чын эле баягы укук коргоо органдары жагына барсам болот эле. Мурдагы прокурор катары, адвокат катары, тартип, укук баягындай аябай баягы эркек энергия керектүү жерге да. Бирок мен азыр ойлойм, мен аябай бышылып жеттим. Мисалы ушул жакта мен бийлигимди көрсөтсөм, социалдык тармакта көбүрөөк жакшы жыйынтыкка келебиз да. Себеби бул тармак ушу аялдын бийлигине туура келет деп ойлоймун да. Ошондой эле бардык эле соттук тармакта, мисалы бизде азыр ювенальная юстиция деп коет да, балдар менен аялдардын кылмыш кылган учурлары болот, экономикалык негизи эле бири менен талаш тартыш болот. Ошондо мен көп ушундай өз көзүм менен көрдүм. Практикада аялдар мындай адилеттүүрөөк болот, анан кийин мындай жүрөгү дагы бир тазараак болот. Андай эмне үчүн кылмышка барды, эмне үчүн ушундай болуп кетти деп балар көбүрөөк экинчи тараптын көз карашын карай алат. Эркектерге чын эле баягындай адам өлтүрүү, ошол нерселерди эркектер тез баягындай жакшы карайт да. Ошондуктан ар бир эле бийликтин ушундай бир тонкий моменттери бар деп ойлойм. Ошого мен айтып атпаймынбы, негизи биздин энелерибиз деле Кыргыздын тарыхын карасак деле аялдар негизи эле өтө чоң бийликти берип жүргөн да. Эркектер мисалы даже согуш башталганда алар атка минип алып эле кеткен. Чарбаны, ошол эле боз үйлөрдү тез жыйнап бир жака көчүп кетип, балдарды же болбосо кемпир чалдар сактап калган, ошо өздөрүнүн эле колуктулары калган да. Эми буга чейин сөз болуп кетти, мисалы жөн эле үйдө жатып эле депутат болуп калган аз депчи. Анан кийин негизи эле парламентке шайлоо баштайбыз дегенде эле бизде ойлор башталды да. Мисалы эгерде парламентке өтүп калсам, анан депутат болуп калсам деп максаттары дегендей. Азыр кайсы тармакта же болбосо кандай мыйзамдарды максат кылып атасыз? Анткени буга чейин жогоруда айтылгандай пландарыңыз болуп келген да. Ооба, мен парламентке мындай аябай көп даярданып келдим да. 15-жылы мен Азаттык партиясы менен барганмын. Анда өтпөй калган партия. Анан кийин былтыр 20-жылы Иман Нуру менен быйыл дагы бардык. Ошого бир чети мен юрист болгондуктан мен мыйзам чыгарууга жакынмын бир чети. Экинчи, мен практикада аябай көп мыйзамдын мүчөлүштүктөрүн көрүп жүрөм да. Кайсы жерде мыйзамдарды тез арада оңдош керек, кайсы жерде жаңы мыйзам кабыл алыш керек, кайсы мыйзамдар биздин турмушка, элибизди кыйнап атат, мага аябай баягы кесип жагыман көрүнүп жүрөт. Ошондуктан бул парламентке келатканда эле биз негизи Иман Нуруда бизде ошондой аябай бири-бирибиз менен кеңешип турабыз. Анан эң негизгиси биз улуттук стратегиялык чечимдер жөнүндө мыйзам проектисин даярдап атабыз. Даяр болуп калды. Неге? Биздин Кыргызстандын трагедиясы, мамлекеттик турмушундагы трагедия бул кабыл алынган чечимдер аткарылбайт. Канча стратегия алдык, канча Мыйзамдарды басып чыгара беребиз, бирок кагаз боюнча калат. Именно стратегиялык чечимдер бар да, жанагы кор деп алдык, же болбосо экологическая стратегия 24-жылга чейин, же болбосо новое поколение абдан жакшы жазылат, бирок аткарылбайт. Эмне себептен? Себеби баягы бизде ошол аткарбаган министрлер же ошол министрликтер, аткарбаган группалар, жана бийлик группалары, топтору эч кандай жоопкерчилик каралган эмес да аларгачы. Же жумуштан кетип калат эртең, же болбосо креслосын алмаштырат. Негизи дүйнөлүк практикада ушундай жакшы мыйзамдар бар. Эгерде сен кол жазып атасың, пландарга кол коюп атасыңбы, же болбосо ошол өлкө башчысы бир указ чыгарып туруп, ошол так
бирөөгө эме тапшырманы берсе ошону кайра сурап ала турган механизм жок. Ошого элдин гыжыры келе берет да. Эмнеге эчтеке аткарылбайт, эч ким жооп бербейт. Бир гана кылмыш эмеси болбош керек да, жоопкерчилиги, административдик, ал адам экинчи ошол кызматтарга келбеш керек. А биз кайра эле айланып эле келип атышпайбы кызматтарга? Баягы 10 киши эле. Кайрадан ошон үчүн биз так жакшы механизм киргизели деп атабыз. Кудайым буйруса, парламентте ошону чыгарабыз. Ал эми баягы даярданып аткан кезде, анан эми мына социалдык тармактоо дегенден бери мен 2-3 күндөн бери чында эле уктай албайм. Улам ойгоном, жанагындай маселелер кайсыны биринчи кезекте жылдырыш керек деп, анан мен оюмча азыр эң негизги биринчи кезекте жылдырыш керек. Мен баягы Иман Нур партиясында көбүнчө биз баягы благотворительность менен иш алып барганыбыздыктан мен аябай мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар менен көп иштешип калдым да. Анан ушунчалык жакшы адамдар экен, эч акча сурашпайт экен да, ушул иш сурашат экен. А Кыргызстанда ушул механизм жок экен да. Мүмкүнчүлүгү чектелгендерди жумушка алуу, аларга шарт түзбөйбү? Алардын даже ушундай бизде Советтер Союзунан келген аябай жакшы баягындай өндүрүштүк комплекстер бар экен, жатат жөн элечи. Госзаказ жок экен, тендерлерге катыша алышпайт, баягы жакшылап. Анан кийин эми Кудайым буйруса ошонун проектисин мен чыгарайын деп атам. Баягы мамлекеттик баягы государственный частное партнерство деп коет атпайбы? Ошону жөнөкөйлөтүп, ошол мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын ошолордун өндүрүштүк эмелерине, учрежденияларына тууралап беришибиз керек экен да. Себеби алар чынында чоң госзаказдарды аткарыш үчүн мурда Советтер Союзунун мен практикасында аябай карап чыктым да, баягы аралашыш керек экен да башка жарандык коом мененчи. Ошондо бири-бирине аябай пайда алып келип, анан баягы экономический потенциалын көтөргөнгө болот экен да. Ошол проектни биринчи чыгарсак деп атам. Анан экинчи баягы аялдар мага көп кайрылат да. Экономикалык потенциалын көтөргөнгө аялдарда аябай аракет күчтүү, бирок билим жетпейт. Мамлекет жардам бербейт. Мисалы, аял киши даже бизнес план жазам десе, каяка барып жазат? Компьютери жок, англисче мисалда которо албайт, бирөө үйрөтө албайт, финансовый план жаза албайт, эсептөөсүн чыгара албайт. Ошондойго мамлекет тарабынан өтө чоң көмөк көрсөтүлүш керек. Көп өлкөлөрдө ушул аялдык ишмердүүлүк жөнүндө өзүнчө мыйзамдар бар да. Демек аларга окутуп, үйрөтүп, мисалы жолун көргөзүп, окутуп, мисалы жок дегенде бекер ошо чогула турган бир имарат бергенге, ар бир айыл өкмөттө жок дегенде ошо имаратта компьютер болсо, жок дегенде ошол келип налогдорун, салыктарын кандай тапшырыш керек. Эгерде аял киши башка иши жок аялдарды жумушка тартып атса, анда салыктардан кандай жеңилдиктерди бериш керек. Себеби аял кишилерге оорураак да, өзүнүн табигаты аялдык ошондой. Ал ишмердүүлүктү баштаганда эле теске органдары келип эле текшерип баштаганда аял киши уже чыдай албай калат да. Ошондой нерселерди нивелировать этиш керек. Мен ошого азыр биринчи кадамдарым ушул болот деп ойлойм. Эми буга чейин жогоруда сөз болуп кетти. 18 жыл прокуратура тармагында иштедиңиз, андан кийин дагы сот тармагында так ушул сотторго катышып адвокат болуп. Эми ушул тажрыйбаңыз сизге эмне берди? Бул мисалы жеке жашооңузда, анан кийин ушул прокурорлуктан же болбосо адвокаттыктан кетүүгө эмне түрткү болду? 15-жылы мен прокуратурадан кеткеним себеби прокуратура системасы аябай баягындай карательный система болуп калды да. Анан мен подполковник прокуратуры болчумун, жакшы кызматтарда иштейт элем, бирок мен түшүнүп калдым, биз бийликтин эмеси балтасы болуп алдык да. Анан мен ким керек болсо башын кыйрап чыгыш керек. Ошонтип мен кыйнала баштадым. Кыйналып, мен даже көп учурда өзүмүн баягы башкы прокуратуранын жетекчилиги менен улам конфликтке бара баштадым мен. Ушунчалык да, мен өзү принципиалдуу адаммын аябай. Анан өзүм анализдегенде, анан баягы прокуратурада улам текшерүүлөргө чыгасың да.
текшерүүгө барып өзүң уяласың да, текшерүүгө келгениң менен. Мисалы айыл өкмөткө барасың, 18-чи текшерүүчү болуп барасың да, 1 жылдын ичинде. Анан баягы көрөсүң, система уже калыптанып калган, анан текшерүү менен оңдой албайсың. Ал үчүн жакшы мыйзамдар жазыш керек. Анан мыйзамдар механизмин түшүнөсүң да, прокуратурада иштеп атканда ар тармакты текшересиң, кайсы жерде эмне болуп атат, айтышат, жетекчилер дагы бекер жетекчи болуп калбайт, алар да бир жолдо өткөн да. Анан шуну баягы өзүңүн билимиң өзүңө уже эме бербей калат экен да. Жөн уктай албай калат экенсиң, анан эмне кылыш керек? Значит, мыйзам чыгаруу тармагына барышым керек деп ошондой чечип, анан кийин мен чын эле мен прокуратурадан кетип атканда аябай таң калышкан коллегаларымчы, сен эмне жакшынакай стабильный эмеңи таштап эртең өтпөй калсаң, а мен ушу оппозиционный партияга кеткем да, ал кезде Атамбаевский убакта, Атамбаев убагында аябай оппозиционный партия болчу Азаттык. Анан ушундай бир оппозиционный бир эмелер пайда болгондо мендечи, себеби ушул система өтө мени жадатканда ошол кезде. Бирок азыр аябай сүйүнүп атам. Прокуратуранын азыр өзгөрүүлөр кирип атканына уже кирди да, көп нерсеге, уголовный кодекстерге, баягы мурдагы НПОлордун баягы эмгектери менен ошону ойлонбой туруп киргизе беришип, бүт баягы мамлекеттик стерженди буза башташканда азыр мен аябай сүйүнүп атам чынында эле. Ушу 6-чакырылышты эми аябай сындап атабыз, бирок ошо кылмыш жаза кодекстери боюнча аябай жакшы иштерди алып барып беришти да. Эми сиз жогоруда айтпадыңызбы, ошол прокурорлук система, прокуратура деп коебуз, өтө бир оор абалга келип калган. Так ушул мыйзамдардын аткарылышы жана ал жердеги көз караштардын өзгөрүшү боюнча. Эми ал жерде биз билебиз, жогоруда өзүңүз айтып калдыңыз, бир эркек мүнөз керек, мындай курчтук керек, чечкиндүүлүк керек. Эгерде бүгүн сизде башка прокурор алса макул болот элеңиз? Жок, мен азыр бир аз турмушка баягы көз карашым өзгөрүлүп калды да, баягы өзүм духовный баягы өнүгүшүм башка нукта кетти. Анан мен ойлойм, мен азыр өзүм ордумдамын. Ушул азыркы ордум мага өзүмө дагы инсан катары жана ушу элге деле көбүрөөк менден пайда азыркы ордуман болот деп ойлоймун. Азыр эми башкы прокуратура дагы кылып аткан ишмердүүлүгү, ошол жасап аткан аракеттери негизи ошол адамдарга жарашып атат. Эми ушул жерден жанагы руханий өзгөрүүлөр болду деп атпайсызбы? Эми бул жерге келгенде жеке өзүңүзгө токтолууга мажбур болот экенбиз. Тагыраагы азыр биз күнбөгүн ушул жогорку кеңеште сырт келбетиңиз. Эми мындай эле ачык айталы, жоолук салынгандыгыңыз. Эми мисалы ошол диний көз караш менен жоолук салынган учурда коомдо кандай өзгөрүүлөр, көз караштар болуп атат? Жеке өзүңүзгө токтолсок, жоолук салынууңуз сизге кандай таасир берди кийинки жашооңузга? Жоолук салынганга чейинки жана кийинки? Негизи мен биринчи айтып кетким келет. Мен юрист болгондон кийин мен аябай мыйзамдардын негизи баягы жаратылышын жакшы билем да. Анан биздин конституция боюнча биз светтик өлкөбүз. Мен мисалы парламентке келип алып туруп бир кандайдыр ушул тарапта өзгөртүү киргизген максатым жок да. Жоолук салынган бул мен жеке гана ушу өзүмүн ушундай духовный өнүгүшүм, өзүмүн жолум болду, өзүмүн тандоом болду. Мен ойлоймун, бул негизи биздин апаларыбыз, энелерибиз илгери жоолук салынып эле жүргөн да, илгери. Бул ошондой эле көрүнүш, bundan деле мисалы аябай коркуштун деле кереги жок, мен ойлойм, себеби чын эле бул баягы биринчи ушундай парламентке мен келген үчүн көп адамдар чочушу мүмкүн да, светтик көз караштагы адамдар. Мен өзүмдүн кыздарым даже чочуган да, өзүмдүн кыздарым. Алгач келген адамдар баштаганда. Анан мен айттым, жок, силер өзүңөрдүн жолуңар менен кеткиле, окугула, да, кандай жол менен тандасаңар. Бул менин жолум, бул менин өзүмүн жеке тандоом, бирок бул эч кандай бир мен ушул келип алып туруп саясатка өзүмүн бул жолума аралаштыргым келбейт, себеби бул биринчиден зыян менин өзүмө тиет да, бул зыян. Мындай нерсе бар да, жоолук салынган аял өзүн көп жерден чектейт. Жол болсо чектөөлөр болуп калат. Ошол эле көз караш менен бизде баягы жоолук салынган жана жоолук салынбагандарга талаптар экөөлүк нерсе да.
ушундай чектөөлөр бар дейт. Ошол эле маалда феминисттик көз караштагылар айтат, аял менен эркек тең болуш керек деп. Эми ушул шартта сизди мисалы жогорудагы коомчулук айтып келген чектөөлөрдү кабыл алып атасыз. Мисалы жол салынбаган аял кылган нерсени жол салынган аял кыла албайт. Ошол эле маалда феминисттик көз караштагылар талап кылган бийлик бутагында отурасыз. Эки жагынан келгенде кандай болуп атат? Мисалы өзүңүздү неден чектеп атасыз? Жана кайсыл жерден өзүңүздү көргөзүп жатасыз? Дагы ушул бийлик бутагына келе турган болсок. Эми мен ойлойм негизи эле биз мен баягы өзүм көчмөндөр оюнунун эң чоң ошол инициаторлорунун бири болом да. Мен кыргыз тарыхын абдан жакшы көрөм. Мен Кыргыз ат эрүүлдөрү федерациясын ачкам жана президентимин да. То есть баягындай кыргызский феминизм бар да мендечи. Жанагындай ат менен мен ойлоймун баягы коркпой, тайманбастан өзүң ойлогонуңду айтышың керек. Мен ушул принциптеримен кайтпайм. Негизи эле бул биздин улуттук өзүбүздүн өзгөчөлүгүбүз деп ойлойм. Ал эми жол салынган аял эми баягы өзүнчө ыйманга карап көбүрөөк эме кылып калат. Ал эч кандай баягы жаман суук көрүнүштө эле эмес. Себеби жол салынбаганда эле аябай ыймандуу аялдарды мен көрүп жүрөм. Жакшынакай эле өзүн алып жүргөн. Бул этиканын эле бир моралдык, этикалык эле принциптер. Ал андай деле менимче жол салынбаганда эле көп жакшынакай аялдар бар. Пример үлгү боло турган балдарына, коомго. Анан кийин ошол эле учурда аябай модный кийинген, аябай чачтарын розовый боенгон, бирок акселерат, укмуш, баш иштеген кыздарыбыз деле бар да. Демек сырт келбетти биз маани бербешибиз керек. Өтө деле ага мен маани бербеймин. Ар кимдин өзүнүн тандоосу да кандай жүрөгү таза болсо. Эми кайрадан сиздин кызмат мүмкүнчүлүгүңүздөргө кайрылалы, тагыраак жогорку кеңешке. Эми 6 чакырылышты билебиз, түрдүү кайманаттарга ээ болду. Арасында бир азыр айтууга дагы ооз барбайт. Анан кийин 7 чакырылышка кандай баа берет элеңиз? Анткени сиз кесиптештериңизди көрүп баштадыңыз да. Жогоруда биз башында сөз кылдык, айрымдар жон гана электорат үчүн сөз сүйлөп коюш керек. Биздин депутат тынч отурат деп айтпасын деп сөз сүйлөп коюп атат. Ошол эле маалда айрымдар мыйзамды мындай эле угуп көрүп эле, анын туура же туура эместигине карап баа берип, добуш берип атышат. Ушул шартка келгенде 7 чакырылышка кандай баа берет элеңиз? Кесипкөйлүгүнө, адамгерчилигине. 7 чакырылыш мен негизи кубандырып аткан жагы жаңы адамдар көп келди да. Жаңы адамдар көп келди. Баягы жаштардан дагы баягындай аябай активдүү жакшы балдар келди. Профессионалдык жагынан дагы өзгөчөлөнгөн адамдар келди. Анан баягы өтө чоң бир мыйзамдарды азыр карай элекпиз. Бирок мен мындай сезип атам, баягы Казакстандын мисалы маселесин караганда өтө катуу талкуулар болду. Көбүнчө закрытый жабык режимде көрбөй калды. Мен сүйүндүм. Абдан принципиалдуу депутаттар келиптир да. Анан ошол эле учурда эски депутаттарды дагы аябай эле мындай жамандай берген болбойт. Себеби көп учурда тажрыйба дагы керек да, баягы преемственность дегендей дагы керек. Бирок мен ишенип атам, мен көрүп атам. Анан мен өзүмүн баягы сезимим, өзүмүн дагы оюм бул чакырылыш принципиалдуулугун көрсөтө алат. Мен ушуга ишенип атам да, көрүп турам. Анан негизи азыр баягы депутаттардын бирөөсүнөн да мен наразычылык мындай сүйлөшкөндө көргөн жокмун да. Мен машинам жок экен, анан квартира албайт экенбиз деген наразычылык көрбөдүм да. Социалдык колдоо же болбосо социалдык жеңилдиктердин жоктугунан наразы эмес. Мен ошого абдан сүйүндүм да. Мен ойлоп аткам, бир кандайдыр бир мындай апатия болуп калабы кээ бир адамдар десем, жок. Баягы көп эле жаш балдар, анан баягы өтө деле бай эмес адамдар келишти да. Азыркы система жакшы болгон. Карапайым келишти. Анан биздин эле партияны деле айтсак болот да. Анан кийин чынында эле аябай баягы немеси бар да, жүрөгүндө оту бар болуп атышат. Мен ишенем, жакшы дейбиз. Партия жөнүндө сөз кылып калдык. Бул соңку суроолорубуздан болсун, мисалы бизде мындай да, партия бул бийликке келүү рычагы. Тагыраагы кайсы бир партияга кошулам мен,
эптеп жогорку кеңешке жетем, ал жерден депутат болом. Эгер сунуш түшсө, министрликке өтүп кетем же да бир мамлекеттик кызматка өтүп кетем, ошо менен партия мага эч ким эмес. Кийинки шайлоодо мен башка партия менен чыгып беришим ыктымал. Ушул багыттан алганда, мисалы, сиздердин партияңыздар катардагы ошол эле мүчөлөрү бар, талапкер болуп чыккандар бар. Мисалы, ар бир партиядан 50ден ашык адам талапкер болот да. Анан кийин карапайым мүчөлөрү бар. Алар менен байланыш барбы же болбосо кийинки пландарыңыздар кандай болот? Же болбосо эптеп баланча киши депутат болду, ошону менен партия формалдуулугун кармап калып атабы? Биз 20-жылы бардык да. Анан ушул эмки мына өткөн шайлоого чейин биз партиялык ушу курулуш кылдык да. Аябай көп иштедик. Бир 11 шаардык кеңеште койдук да. Балдарды чыгардык. Ар бир неме ошол шаарларда таза балдарды издедик, чакырдык, ачык чакырып. Анан кийин ошол 11 жерден биздин балдарды биз командалар чыгарсак, мисалы мен куратор болдум, эме боюнча, түштүк боюнча, ошо 9 шаардан биз өттүк да. Ошондо ар бир жеринде штаб ачканда эле биз мурдагы партиялаштар биякта жогорку кеңешке койгондор бүт бөлүнүп барып иштеп, жаңы балдарды тарттык да. Ошол азыркы биздин парламентке келгенге аябай жардам берди да. Демек, классикалык системаны сактап атасыздар партиянын ичинде. Биз ошону сактап атабыз. Анан кийин азыр жаш крыло, жаштардын крылоосун канатын эме кылдык, түздүк. Азыр дагы Россия бизнес-центрде биз атайын бир баарыбыз акча чогултуп, бир кабинетти алып калдык да, себеби ошол жерде биздин активдүү балдарыбыз калды штабта иштеген. Себеби бардык баягы адамдар менен жолуга албай калсак, биз заседаниеде болуп калсак, бул жакка жөнөтүп турмай болдук да. Бизге эми баягы көп биз эл менен жолугуп, ар түрдүү өзүбүздүн сөздөрдү бергенден кийин алар туура партияны издеп келет экен да. Анан негизи бизде мен абдан кубандырганы, бизде баягы бир эме бар да, партиянын ичинде баягы формальный эле чогулуп калган жокпуз да, биз формалдуу түрдө чогулган жокпуз. Жан дүйнөнүн кызыкчылыгы. Анан биз аябай көп проектлерибиз бар, биздин эми лидерибиз ошондой адам билесиздер. Жакында эле мен өзгөндө барып бир проектисине ошо катышып келдим, баягы бир адамдан бир китеп дегендей. Ошондой баягы жан дүйнөнү, жаштарды тарбиялаганга арналган жакшы проектлер бар да, волонтерлорубуз көп. Анан ошондуктан биздин ушундай башкача партиябыз деп мен эсептейм. Мен аябай кубанам ушу партияга мен келип калганыма. Бизге убакыт бөлүп ошол азыркы тапта иштеп аткан ишиңизден алагда болуп болсо да келгениңизге ыраазычылык билдирели. Ишиңизге ийгилик каалайлы. Эми биз дагы ушул 7-чи чакырылышты карап отурганда арасында айрымдарыбыздын шайлаган депутаттарыбыз отуруп атат. Алардан уялбагандай болуп, кайманаттарга ээ болбой, өзүңүздөрдүн принципиалдуулугуңуздар жана тажрыйбаңыздар менен айырмаланыңыздар деп каалоо тилек айтмакчыбыз. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Урматтуу Компресс сайтынын көрүүчүлөрү, биз жогорудагы цензурасыз маекти соңуна чыгарып жатабыз. Ал эми бүгүнкү биздин коногубуз 7-чи чакырылыштын депутаты Динара Ашимова болду. Алып барган мен Эрмегат Токуров.